Бүгүнкү соттук отурум боюнча 2024 жылдын 1 август күнү Ленин райондук соту бул соттук кароо мөөнөтү бүтүп баратканына байланыштуу соттун кароо мөөнөтүн 2 айга узартып жана ошондой эле 11 журналисттин баш коргоо чараларын 2 айга узарткан да. Анын ичинен 7-өсүнө жанагы үй камагына эч жака кетпөө жөнүндө тандап алган баш коргоо чарасынын күчүндө калтырып, жана ошондой эле камакта отурган 4 айыпталуучу бул Тажибек кызы Махамат, Айке Бейшекеева, Азамат Ишенбеков жана Мадамбек Капаровго, Актылек Капаровго карата камакта калсын деген баш коргоо чарасын 2 октябрь 2024 жылга чейин узартылган. Биз ошол 4 камакта отурган айыпталуучулардын баш коргоо чарасын узарткан бөлүгүн бүгүн Бишкек шаардык сотунда даттандык. Бирок тилекке каршы Бишкек шаардык соту ал биздин даттануубузду, апелляциялык даттануубузду канааттанбас калтырды.